Кезектеги буйртмасын жасап жаткан Асанбек Турдукожоев салттуу кол өнөрчүлүк устачылык менен көп жылдан бери алектенип келет. Ал негизинен ат жабдыктарын жасайт жана ага керектелген кайышты дагы өз колу менен даярдап алат. Тагыраагы терини колго шатып, малмага салып ыйлап алат. Анын жасаган кол эмгегинин өзгөчө түрү катары мүйүздөн жасалып, атайын ою чийме түшүрүлгөн кыргыз камчысын айтсак болот. Булга эми бир жумада даяр болот да, муну түздөш керек. Көп эмес бар эми, мунун жасалышы деле кыйын да. Оор аябай эле. Отко кактайм, сууга салып ысытам, ошентип анан түзөлөт. Калыбына келгенде анан ушундай түз болуп жасалат да. Башында мындай болот, мындай эле. Бул эми карышкырлар жеп кетет, талада калып калат экен, анан алып келип жасайм да. Анан балдар алат, жаш балдар суу нерге алышат. Камчыланып алышат кээ бир ошол. Бышык да болот. Ар бир жасалган буюм тоодой мээнетти талап кылат. Алгач уйдун териси ашаткы малмага салынып, таза кайыш даярдалат. Андан соң бычылып, кынапталып тигилет. Жасалгалуу бөлүктөрүнө улуттук ою чиймелер түшүрүлүп, кооздук берилет. Бир аттын толук жабдыгын жасоого дээрлик 20 күн убакыт кетет. Муну ашатып малмага салам да, биринчи му жүнүн алам, жыдытып алып. Андан кийин анан 10-15 күн айранга чылайм. Заказ көп келет мага. Ар кайсы айылдан, бу ат баш өрөөнүн нарынан бери келишет. Бишкектен бери жасатышат. Могуда кичинекей эле склад болчу, анан устакана жок, бу үйгө жасачумун мурун. Анан ушуну эптеп жаап алып анан ушуга иштеп атам быйыл. Кичине каражат болсо, жана арзан кредит берет дейт, ошондой эле илинип калсам, чоңойтуп салып алсак жакшы эле болмок да айылга. Мен бүт эле таанып түштү, тиги өйүстөн бери келип жасатышат. Атайын олтуруп алып, келип олтуруп алып жасатышат. Анан алып кетишет. Устанын колунан чыккан буюмдарга суроо талап жогору, бирок ал бардык буйртмаларды өз убагында аткарууга жетишпей келет. Себебин устакананын тардыгы жана кайыш тигүүдө электр энергиясынын жетишсиздиги менен түшүндүрөт. Эме куюшкандын бир жагын тигип атам да. Бул машинка ошол тиги мурдагы жылы сатып келгем 25 000 сом деп. Анан бул 3 бааса менен иштейт экен, 3 бааса жок, анан монтип урушной кылып алдым да колго. Монтип эле көп жумушумду аткарып берет. Мурун колго тикчүмүн. Бир жумада бир аттыкын бүтчүмүн да, тигип мындай кол менен тикчүмүн. Анан бир 3-4 балам бар, өзүм үйрөткөм да. Ушундайларга бүт үйрөнгөн. Кичинекей кезинен келип 2 бала үйрөндү эле, анан тигебиз байке келели иштейли эле дейт. Анан иштеген о кенедей жерден деле өсүм эле иштеп калам ошол. Бүгүнкү күндө устанын эмгектери элет жергесинен тышкары улуттук фестивалдарда, көргөзмөлөрдө коюлуп келет. Мындан сырткары анын колунан чыккан ат жабдыктар чет мамлекеттерге чейин атайын буйртма менен жөнөтүлүп, улуттук белек катары жогору бааланууда. Гүлбүбө Жанышбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.